Исхак Абсаматович, кодекс, уголовный кодекс, ал күчүн жоготкон да. Бул жерде биз ошолорго статьяларга таянып, ошол амнистияны кылып атабыз да. Туура. Бирок мен айтып кеттим да кайталап коеюн, биз жаңы жылга эске алып, себеби амнистия өткөн жылда иштейт деген талап боло албайт. Биз амнистия күчүнө киргенге чейин бардык жарандарга тийиштүү болгондуктан байланыштуу биз жумушчу сот түзүп туруп ишти баштадык. Экинчи окууга азыркы иштеп жаткан кодекстерге дал келтирип, ушул долбоорго аталыштын баарын жазып кетебиз. Ар бир статья, кайсы статья мурунку кодексте болчу эле, азыр ушул кайсы статья жаңы кодекстерде аталынган, ошонун баарын жазып кетебиз да. Мурун ушундай амнистия кылган мыйзамдарда мындай жазылчу да. Амнистия сөзсүз болуш керек, бирок возмещениеден. Потерпевший эмнени алат? Бирден, мисалы, акча жактан. Бизде деле бар, ушул талап бар. Амнистия болот, эгерде жанагы кетирилген чыгашаны ордуна койсо. Бул жерде чото ушундай статьяны таппай койдум да. Возмещение талап бар биздин мыйзамда. Жок. Мен издеген, мына окудум, жакшылап. Тапкан жок. Демек, ал талаптан да биз жана жумуш топту талкуулап, сөзсүз киргизебиз, бул талап болот да. Себеби мындай да, бул анда акыйкатсыз болуп калат да. Мамлекет бирөөлөрдү бошотуп, анан башкаларга потерпевший эч мындай укукту биз аналардын бузабыз да, туурабы? Ошондуктан аны көрсөтүш керек сөзсүз. И акыркы суроом. Жок, 15-чи беренесинде бар экен. Решение о применении акта амнистии в части освобождения от уголовной ответственности и наказания, сокращение срока наказания принимается после полного погашения материального ущерба, нанесенного преступлением. Бул талап бар, бирок азыркы бул талкуулап атабыз, бул жаңы экинчи окууга калат сөз. Все, хорошо, понятно. Анда акыркы суроом да. Коммунисттер неге... Дастан Далабаевичка 20 секунд кошуп бериңиздер. Жана убактысы кетип калган. Негизи коммунисттер сталиндик репрессияларга кандай карашат? Каршы. Бул жерде техникалык ката кетип калган, экинчи окууда Сталин деген сөз алынат, себеби мыйзамдан да жазылбайт. Мен өтө күлдүм да окуганда. Сиз коммунистсиз негизи да, туурабы? Мен да таң калдым. Бул жерде сталиндик репрессия 80 жылдыгы боюнча жазылып атат да. Эми мындай да, бул жерде саясий репрессия деген мааниде айтылган болчу, аталышы саясий репрессия деп аталган, бирок текстинде баягы адаттагыдай бакыйган катаны байкабай калып, мына сөзсүз көрүнөт ал. Эч кандай сталиндик репрессия деп жазылбайт. Мен ойлогом, сиз коммунист болуп, анан демократ болуп калдыңыз го деп ошондой ойлонуп калдым да. Рахмат.